Оң рульдүү унааларды күтүп жаткан биздин көрүүчүлөргө мына эми кезекте ушул видеобузга келди. Бүгүн 13-июнь 2021 жыл, аптагүнгө жекшемби, Ош шаарында Жапалак унаа базарындабыз. Бат эле мо Honda Fit'тен баштай берейин анда. 2003, объему 1.3. Салон көрсөтүп болду. Электроклимат контролдо, автофункциясы менен Pioneer магнитоласы бар экен, монитор. Так, баасы 450 миң сом, Да, бир Fit ушул эле адамга караштуу. Ушундай эле баада дейт, 2005, объему 1.3, 450 миң сомдо атат. Бул да. Да, бир Honda Fit. Туманиктер бар, дөңгөлөктөр ушунда куюлган жистерде, төртөө тең жайкы, протекторлору жакшы. Мындай спойлер. Азыр унаа жабык турат, ээси да жанында көрүнбөйт. Ушул жанында турган адамдардан сурасак, 450 миң сом деп атты деп айтып атат ээси. Да, бир Honda Fit 2003, объему 1.3, 420 миң сом. Жабык турат. Honda Airwave 2005, объему 1.5, $6100. Машина Кейджик каналы YouTube'тагы. Багажниги мына байкап турганыңыздай кыйла кенен, универсал кузовунда болгон үчүн. Honda Accord. $2003, объему 2, $6000. Люк бар. Toyota Harrier. Жок, Lexus экен бу? Lexus Harrier. Анда англичанин окшойт бу? Японец. Японец болсо Harrier болуп келет да. 2002, объему 3. Жок, англичанин экен. Японияда Harrier болот. $7300 деп жазылып турат маалымат кагазында. Honda Inspire. $2003, объему 3. Салон көрсөтүп болду. Сигнализация автозапуск мененби? Автозапуска бар экен, жакшы. Мультируль, өзүнүн штатный монитору, заводской. Так, климаты дагы 2 зоналуу экен. Жакшы. Отургучтары велюр. Баасы $6500 беле? Toyota Camry 30 кузов. 2003, объему 2.4. Так, $6900. Honda CR-V 1. Комментарийде ушо CR-V 1, CR-V 2-лерди тартып коюңуздар деп сурангандар бар эле. Сөзсүз алдыма чыгып калса тарткан аракет жасаймын. 350 миң сом деп атат.
Toyota Harrier. Мына Harrier'da мынандай өзінің логотип ушундай болот. Оң роль. 2003 жылы чыгарылган, объему 3. Бул Harrier эмблемасы менен болгондо таза японец болот булар. Айтылыш баасы $10.000 болот. Honda Step Wagon 2001, объему 2. Айтылыш баасы $400.000 Honda Odyssey 2 1999, объему 2.2, $350.000. Honda Odyssey 2 2000 жылы чыгарылган, объему 2.3, $400.000. Так, салон көрсөтүп болу. Honda Stream 2002, объему 1.7, $330.000 деп атат айтылыш баасы. Honda Fit 1.3 eкен, жылы канча? 2005. 2001. 5 бе? Мынаки есін байланыш номері. О, мынандай повторитель повороты бар. Рестайлинг стоп сигналдар. Салону $370.000 болушу, 350.000 болушу да. Эси ошентип айтыптыр. Азыр бул жакта кардарлар көрүп атат экен. Эси жок экен да, азыр. Mitsubishi Grandis. Оң руль, ошо миниван 2003, объему 2.4. Кожаный руль, монитор бар. Отыргучтардын алдыңкы отыргучтарда подлокотник бар экен, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө. Айтылыш баасы $450.000 беле? $420.000. Honda Fit 2004, объему 1.3. Айтылыш баасы $420.000. Toyota East 2002, объему 1.5. Айтылыш баасы $400.000. 4 дөңгөлөк тең кышкы. Honda Stream 2001, объему 2. Айтылыш баасы $400.000. Honda Fit Россия темир номеринде учеттон чыгарылган эмес. 2002, объему 1.3, $295.000. Люк бар. Салон. Канча деп атасыңар аккордту? 300.000 бе? 2001, объему 2. Есін байланыш номері. Мынанда обвестер декен. 4 дөңгөлөк тең кышкы.
Honda Step Wagon. Spada. 2003, объему 2.4, 490 000 сом. Есім байланыс номері 701 01 00 20. Spada eкен. Spada eкен. Nissan Presage деп жазылып тұрады ем. Мен де бұндай ұнаны есімде деле жоқ қашан тартқан. 1998, объему 2.4, 200 000 сом. Минивэн екен. Мұнда қарағанда габариті эстималарда еле болып тұрады. Чоң еле. Presage. Арқасында жазылу екен. Так, жақсы түшпей атады. Presage бұ? Ошондо? Так. Айдоочудо подлокотник бар екен, алдыңкы жүргүнчү менен кошо. Басын айта кеттик. Климат авто функциясы менен. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, бул видеобузда жыйынтыктай берели. Ушул үзбөсөн акырына чейин көргөндөргө дагы да терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар.